ушундай жакшынакай салтанатта сиздер менен жолугуп, сиздерге калуу тилек айтып турганыма кубанычтамын. Бул иш-чараны уюштурганыбыздын максатын сиздер жана видео тасмада көрдүңүздөр. Негизги эле максатыбыз ушул демилгелүү биздин ага эжекелерди, мугалимдерди, тарбиячыларга бир демини, дем кошуп, ушул бир стимул болсун. Биздин келечек ээлерине ушул билим берүүдө, ошолорду тарбиялоодо ушул бир стимул болсун деп, ушу шаардык мэриянын бюджетинен да катайын акча бөлүп, андан сырткары ушул ишкерлерди, демөөрчүлөрдү таап, ушул ага эжелерге бир стимул болсун деген максатта ушул иш-чараны уюштурганбыз. Бүгүн мына жыйынтыгын Кудай буюрса сиздер менен биргеликте чыгарып отурабыз. Буга атайын комиссия түзүлгөн. Мен ойлойм ошол калыстар тобуна комиссия ушул жакшы өткөздү деген ишеничтемин. Биздин мамлекеттик муниципалдык айрыкча ушу соц тармакта иштеген ага эжекелерге, медицина кызматкерлерине бир стимул болсун деп биз шаардык мэриядан арзан пайыз менен узак мөөнөткө алгачкы, бул дагы алгачкы биздин Ош шаарында башталды. Ипотекалык үйлөрдүн курулушу. Мына ага дагы өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Быйыл 3 үйдүн курулушу Кудай буюрса быйылкы жылы бүтөт. Август айында алгачкы үйлөрдүн ушул тапшыра баштайбыз. Быйыл да жакын арада Кудай буюрса 3 үйдү буну да баштайбыз. Мен ойлойм, азыр 6,5 миң Ош шаарында кезекте үйгө турган болсо, анын 1,5 миңи ушул ипотекалык үйдү алуу кезекте тургандарда. Мына ушул быйыл 1 жылдын ичинде бир 300 батирге жакын үйдү баштап атабыз. Дагы башталса, мына 2 жылдын ичинде биз ошонун 500-600га жакын ошол очередте турган, кезекте тургандарга үй менен камсыз кылабыз деген ойдомун. Мен дагы ушул жаш, айрыкча ага эжекелер, мугалимдер отурасыздар. Сиздер да келечекте ушул ипотекалык үйлөрдөн алганга биз сиздерге толук мындай шарт түзүп беребиз. Себеби ар бир ага эжекедеби, жөнөкөй кызматкердеби ушул мамлекет үчүн, шаар үчүн эмгек кылсам, мээнет кылсам, сөзсүз мен келечекте бир мындай жөн калбайм деген үмүт пайда болсун деп атабыз. Керек болсо Мугалими 2021 сынагыбызда 1-чи орун номер 3-чү Ломоносов атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Момуналиев Капар агайыбыз. Капар Момуналиев жылдын мыкты мугалими 2021 кароо сынагында 1-чи орундун ээси, Део Макис унаасынын ээси жана 50 миң сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Автоуна 1-чи орун. Визион курулуш компаниясынан Автоуна 1-чи орун. Ош шаарынын мэриясы, Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу мамлекеттик билим берүү мамлекет мекемелеринин мугалимдеринин арасында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими 2021 кароо сынагында жылдын мыкты мугалими 2021 номинациясынын ээси номер 52-чи Кыргыз Түрк Достук лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шабырзаев Илгиз агайыбыз. Илгиз Шабырзаев Ош шаарындагы жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын баш байгесинин ээси, 1 бөлмөлүү квартира, пәтер мына тапшырылып жаткан учуру Эмаком курулуш компаниясы тарабынан баш байгесин чын дилден куттуктайбыз. Шабырзаев Илгиз. Кол жабылар. Кыргыз Түрк Достук лицейи кыргыз тили жана адабият мугалими. Ушул мына сыйлык ээлерин куттуктайбыз. Сыйлыктары кут болсун. Келечекте ушундай мамлекеттик сыйлыктарга дагы
жетсин. Анан мен бир нерсени айтар элем. Эмдиги жылы кийинки сынактарга дагы болду, мен сыйлык алып калдым, эми мага бербейт деген болбош керек. Мындан дагы изденип, спортсмен деле жылда ийгиликке жаса жылда баягы баш байгени алат. Ошон үчүн бүгүнкү сынактын жеңүүчүлөрүн мен дагы чакырат элем, дагы чыгармачылык менен, изденүү менен иштеп, жакшы ийгиликтерге жетип, кийинки сыйлыктарды дагы алсын. Бул кароо сынакка атайын калыстар тобу уюштурулуп, алар бардыгын өздөрү ушул 3-4 этап менен өткөзүп, бүгүн мына жыйынтыктоочу этабын келип өткөздүк. Мен ойлойм, ушул калыстар тобу акыйкат мындай калыстыгын көрсөттү деп. Буга жалпы ошол мугалимдер өздөрү дагы, анан эл дагы күбө болот. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүн баш байгени эң жаш кыргыз тил мугалими ушул жеңип алды десек болот да. Биздин бул кароо сынактын өткөзгөн негизги эле максатыбыз ушул ага эжелерге бир мындай стимул болсун дейбиз да. Биз ушундай кароо сынактарды эле колдобостон, мындан ары дайыма ушул ага эжекелерге бир мындай колдоп жүрөлү деген максат менен алгачкы ирет баштап атабыз. Ушундай кароо сынактарды биз тез уюштуруп турабыз деген ойдобуз да. Биз жалпы эле мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул билим берүү тармагына шаардык мэриядан ушул 2 жылдан ашык болду. Мен иштегениме ушу көңүлдөр бурулуп, балдардын бала бакча менен камсыз болсун деп мына 3 бала бакчаны бүтүрүп ишке бердик. Жакын арада буюрса дагы 2 бала бакчаны ишке беребиз. Быйыл дагы 2021 жылдын бюджетин эсебинен 3 бала бакчанын алгачкы пайдалануу башталып, аны дагы ушу жылдын аягына чейин бүтүрүп ишке беребиз деген ойдобуз да. Анан мектептерге дагы ушу мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, былтыр 1 мектептин кошумча бүтүрүп бердик. Быйыл дагы Кудай буйруса 1 мектептин кошумча корпусун бүтүрүп беребиз. Андан сырткары дагы 4 мектептин курулуш иштери жүрүп атат да. Негизгисинде биз бул ушу билим берүү тармагына биз бардыгы тилегей тегиз жардам берип атабыз дегенден алыспыз. Бул алгачкы мына башталыш ушул иш-чара болуп атат. Мындан ары дагы биз ушундай иш-чараларды тез уюштуруп турабыз деген ойдобуз. Кичинекей машина, чоң эмгек кылдым да. Чоң эмгек кылдым. Балдарды тарбиялап окуп атасыз. Ак жолдогу машина сага берип аткан түзөм группасына чоң ыраазычылык. Кийинкисинде Кудай буйруса чоң джип кылып алдым. Отурду, ийгилик болсун. Мен Момуналиев Капар, Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалимимин. Албетте, жашоодо көптөгөн күтүүсүздөр болот. Өзүмдү албетте мындай жеңүүгө татыктуумун деп эсептеген эмесмин. Себеп дегенде биз мугалим болуп жакында эле келдик мектептерге. 5-10 жыл иштедик, бирок бул мектепте 50 жыл, 20 жыл, 30 жыл эмгегин жумшаган адамдар бар. Мына ошол адамдар татыктуу. Биз жөн гана ошолордун артынан сабак алып үйрөнүп бара жаткан муунбуз. Ушунун баарын уюштуруп жаткандарга эң башкысы менин окуучуларым 8Б, 9Г баарыңар. Менин окуучуларым бар, мына ушул деңгээлге жеттик. Анан ушуну уюштуруп бергендерге, колдоо көрсөткөндөргө баардыгыңыздарга тереңден ысылып билдирем. Урматтуу ага эжекелер, сиздер мындан жогорку татыктуусуздар. Мен болгон сиздердин жөн гана окуучуңуздармын. Албетте стимул. Албетте жада калса мектептеги ага эжекени капар азамасың деген сөзү стимул. Бул болсо стимул эмес, бул эми стимул деп айтууга аздык кылып калат, жетишсиздик кылып калат. Эми баягы буга чейин деле төг менен жер казып иштөөгө аракет кылчу элек. Эми биротоло баягы кенди тапкыча түшүп кеткенге чоң жолдор ачылды. Демек, мугалимдин эмгеги бааланат. Демек, ошого жараша тынымсыз аракет кылууга чоң жол ачылды. Рахмат. Негизи бул сынакка катышуу менин ушул агартуу тармагындагы максатым. Буга чейин мен республикалык ушул мугалимдер багытында бир канча баскычтарда жеңип келгем. Анан ушул эң негизгиси Ош шаарында өткөн жылдын мыкты мугалимдерден жеңүүчү болсом, жеңүүчү деп аталсам деген аруу тилектерим бар болчу. Бүгүн ошол тилектерим орундалып отурат. Аябай кубанычтамын. Албетте бул түрдүү бир критерийлер менен бааланды. Бардыгы калыс, так болду. Албетте түрдүү сөздөр болду, бирок бул жерде калыстарга чындыгында ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби өтө так, кылдат эсептеп беришти. Анан албетте бул жеңишиме салым кошкон жалпы тааныштарыма,
досторума, туугандарыма, бардыгына жамаатыма ыраазычылыктарды билдирем. Учурда Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз түрк достук мектеп лицейинде кыргыз тили адабияты болуп 5 жылдан бери эмгектенем. Учурда жашым 27 жашта, кече улдуу болдум. Өзү шаарда үйүң бар беле? Буга чейин жок, шаарда үйүм жок болчу. Квартирада жашачумун. Анан бирок ушул апама айтып калчумун жаш мезгилинде, айылга кел, шаарда кыйналасың, квартирада эмне кыласың депчи. Апа көрөсү мен үй утуп алам деген болчумун да. Бүгүн ошол айткан сөзүмдү мен жөн айтпапмын, көрсө сөздүн күчү бар экен. Учурдан пайдаланып ушул жеңишке жетишиме салым кошкон бардыгына ыраазычылык билдирем.